Tegizdigin qarachı, toğteke sındığı malımdın, tel torаттан кем көрбөм кой көрөңдүн калыбын. Акыры bir күн бул тартар тел тораттын чалымын демекчи. Тоğteke дейле тепкичке чыгып кетти го. Аюдай көрүнгөн ажынын атына келдим. Ассаламу алейкум достор. Сузак району Жергет айылында жүрөмүн. Бул жерде ушул Бекиш ажынын өспүрүмү бар экен. Сатылат деп чакырып калгандан келип калдым. Сиздерге мен ушул аттын маалыматын азыр видеону толук көрүп турсаңыздар алып беремин. Видеону колдоп лайктан басып, ой пикир болсо калтыра кетиңиз. Каналга катталыңыз. Биз ушундай эл ичинде болгон мыкты тектүү кыргыз жылкыларын сиздерге айтып деп тартуулай бермекчибиз. Мага бизге пышты деп берген. Эмесинен көрүп койгон, бирок азып сайып койгон. Экөтөн бөртүп калдым да. Чыгып калган так. Кичине болду. Эки жагын тең. Анда эмесе ажынын атын маалыматын беришти баштайбыз. Ажы менин жанымда турат. Ажака ассаламу алейкум да бир жолу. Бул кашка аттын маалыматын өзүңүз бир кененирээк айтып берсеңиз. Ата тегинде жакшы айтып атасыз, улактарын жакшы айттыңыз. Кашка атты жашы бышты. Ата теги болсо алганда ошол саткан адамдар айткан, базар барганда ошол Осмоновдордун коросунан чыккан. Барып туруп жанагы атактуу ат Тайбаска барып кошулат деди. Линиялары бир деди. Мен да ошо анан жайында жайлоо улак алдым эле, быштыр өтө жайы менен улак чаптым. Жайы менен ошо улак чапкан балдар деле кошо чогуу барган балдар деле билишет. Көңүл ачып өтө бир рахат алган өспүрүм. Анан ошого жакшылык ишке сатайлы деп сатка чыгардык. Кудай буйрса улагы бардыгына жооп. Жаман адаты жок. Азыр эми баягы 1,5 ай 2 айдан бери бага коюптун ошого. Се туруп калгандын эмесин башым дербей атат. Кыргыз жылкы, чыны кыргыз жылкы. Таза теги кыргыз жылкы экен да. Жоон орустай көрүнгөн. Ошондой орус деп сурай беришет. Таза кыргыз жылкы. Демек жанакы Акмандагы атактуу аттар чыккан корого барат экен да мунун түбү. Ошол базаргондон Кеңеш абалардын үйүнө мен да бир тартып келдим эле ошол. Сураса деле болот, маалыматын берет. Немеси жок. Жакшы экен. Точно маалымат ушундай. Анан жашыны бышты деп атасыз, Жашыны бышты деп мага берди. Анан мен караганда мага келгенден азуу сайып баштаганда мен суроо бердим ошол саткан адамга. Суроо берсем, ажака бул кулунан жем жеген ушундай быштысына деле азуу сайып коюшат деди. Анан эми акыйкатын Алла билет. Мен уккан маалыматымды ушул уккандай берип атам бышты. Бирок көрүнүшүндө бир асыйдай эме жок да, бүт эле быштыдай эле да. Жакшы экен. Анан боюну көзсөнүмгө айта аласызбы? Боюн ушул мен өзүм боюм 1,67. Анан өзүмө салыштырып жанына барып караганда ушу 1,60тан жогору же 1,60 эле деп кое береличи. Таза 1,60 ошо. Буту колу ден соолук ишип жеген бардыгына жакшы. Жегени жакшы, буту колу таза, чуркашы аябай жакшы. Топко киргенде чоң аттай ишти кылат. Чоң аттай кирет, чоң аттай чыгат. Анан көп эле чоң аттарды миндим, бирок ушул өспүрүмдөн ошол чоң аттардай эле рахат алдым да. Баргандары жакшыбы? Баргандары бардыгы жок. Өзү да аябай палван, күчү көп жылкы окшойт. Келечеги бар жылкыда. Келечеги бар жылкы, ушул бою раса өссө ушу 1,65ке барганда деле өтө көчмөр палван жылкы болот Кудай кааласа. Улагы өтө жакшы улагы. Баасын канча дейсен бул? Баасын жөндүрөк кылып эле коебуз. Анан интернеттен кичине салыштырып көрсөк 1 жашар тайларды 350 миң деп багып атат. Эми мунун бардыгы бар. Бою башы бар, улагы бар, үйрөтүлгөн бардыгы бар. 400 миң деп коем Кудай кааласа. Сурагандарга жакшы кардан болсо түшүп беребиз. Жакшы экен. Мен анда жакындан тартып келейин атыңызды. Ошол жерден маалыматын улантайын. Бери арақ бастырсаңыз, Иличака, Кылычака. Болду, токтото туруң. Жакындан тартайын атыңызды. Жакшы экен. Мынакей мен жакындан жаагын, кабагын, мойын башын тартып берейин, бирок аябай аюдай эле көрүнгөн жоон. Жылкы экен. Бул азыр ушунча жоон болсо,
Кийин аябай эле бойлору бир 60 деп атабы туура эле менимче. Бели, тоору, каршыты, мойну башы. Тердеп кетти, туруп калган экен да. Жакшы экен. Мен путу колунда тартып коеюн тияктарыны. Жана Осмоновдордун мен сарайына барып, жана кеңеш абанын аттарын тартканда ошол айткан эле, жана акылда жүргөн 600 атты Кочон полбон чапкан. Менин коромон акыл алып кеткен деп. Дал ушул тайдагы ошол кородон чыккан экен. Угуп атасыңар маалыматын чалып сураштырсаңар да болот экен. Жашыны да бышты дептир. Маалыматыны ажы өзү айтты. Ушул тай. Чалып байланышып көргүлө. Улагыны жакшы айтып атат. Жайлоонун улактарында аябай купулма толду деп атат. Ажы дагы жакшы аттарды минип жүргөн. Ажыга жакса демек чындыгында жакшытай окшойт. Арт жактарынан да тартып коеюн чаткактарына. Болду кайта бер. Башында жакшылап экен. Улагы жооп деп атат.